Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Камчыбек Ташиев Чубак Ажы Жалилов мечитин кайсы акчага салганын айтты. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абаддагы Барпа айылында жаңы курулган Чубак Ажы Жалилов мечитине кеткен каражат тууралуу айтып берди. Анын айтымында мечитке кеткен каражат Ташиев жана анын бир туугандары тарабынан каржыланды. Бул мечит улуу аалымдын атына арналган мечит. Эртең адамдар Ташиев бул мечитти кайсы акчага курду деп чыгат. Азыр айтып коеюн. Бул мечит 2 жылдан бери курулуп келе жатат. Менин 11 тууганым бар. Мына ошолор менен кеңешип, алар да жардам берип, бүгүн мечит ачылып жатат. Мечитке кеткен каражат адал эмгек, таза тер менен табылган акча, деди Ташиев. Булак медиа центр чекиткейжи. Издөөдө жүргөн экс-министр Ошто Акылбек Жапаровду жандап жүрөт. 18 июлда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров Ош шаарына иш сапар менен келди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев Акылбек Жапаровду курулуп жаткан бир катар объектилер, анын ичинде Ош шаарынын мэриясы тарабынан шаардын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча ишке ашып жаткан долбоорлор менен тааныштырды. Көп өтпөй интернетте Акылбек Жапаров менен Таалайбек Сарыбашевду парламенттин мурунку депутаты, экс-транспорт министри Нурлан Сулайманов коштоп барган сүрөт пайда болду. Нурлан Сулайманов 2010 жылы Ата Журт партиясынан жогорку кеңештин депутаты болгон. Сулаймановго кылмыш иши козголгон. Ал транспорт министрлигин жетектеп турганда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталган. Ал 2012 жылы Кыргызстандан Германияда даарылануу үчүн 3 айга кеткен. Ошол бойдон 2019 жылы кайтып келген. Кийинчерээк ага карата кылмыш иши токтотулгандыгы белгилүү болду. 2020 жылдагы парламенттик шайлоодо ал Кыргызстан партиясынын тизмесинде болгон. Булак УА чекиткейжи. Тажик студенттери жождорго арызданган эмес. Тажикстан келип, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында билим алып жаткан тажик студенттери жогорку окуу жайлардын жетекчилигине жана билим берүү жана илим министрлигине арызданган эмес. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, Тажикстандын билим берүү министрлиги тажик студенттери Кыргызстанда коркутууларга дуушар болуп жатканын айтып, аларды кайтарып алуу тууралуу айткан. Бул боюнча Кыргызстандын билим берүү министрлиги тажик тараптын маалыматын четке какты. 2020-2021 окуу жылында Тажикстандын 1932 жараны Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында билим алышкан. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу көпчүлүк жождордо окуу процесси аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен онлайн режимде жүргүзүлдү. Учурда бардык студенттер каникулда. Студенттерди которуу маселелери Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат, деп билдирди министрликтен. Булак медиа центр чекиткейжи. Жанар Акаев эми түрмөдө жаткан Ашанын эшигин сагаалап калыптыр. Жанар Акаев деген депутат бар, мурда журналист болуп иштеп. Ошол учурда бир топ саясатчылардын көчүгүн чукуп, коркутуп жүрүп акча таап, байыганын коомчулук билет. Убагында Атамбаевдин пресс катчысы болуп жүрүп, Бакиевди жамандай коем деп жердештеринен да жеме уккан. Кайсыл жерде акча, бийлик болсо ошол жердин намазын окуйт. Атамбаевда иштеп жүрүп депутат да болду. Антпесе андан кыйын жаштар деле депутат боло албай жүрүшөт. Атамбаевдин коюн колтугуна кирип, депутат болгондон кийин аны таштап, Ашанын элдешкиз душманы Текебаевди көздөй секирик жасаган. Өтө популист, оозу менен укмуштай жалындуу коо сөздөрдү сүйлөп, патриот болмуш этип калат, бирок тилинен башка берекеси деле жок. Кыйратып мыйзам жазып, демилге көтөрүп, элге кызматын жасаганын деле көргөн жокпуз. Бирок аябай иштеп жатканда элине жерине күйгөн адамдай таасир калтырат коомчулукка. Ошондой коо сүйлөгөнүнө жараша аны иши менен далилдесе гана. Улам бир бийлик келгенде тымызын кошоматчылыкка өтмөйү бар. Өткөн күздөгү шайлоодо Атамекен партиясы менен шайлоого аттанып, Текебаевке оту менен кирип, гүлү менен чыгып, ар бир аймакты кыдырып, жаштарды топтоп жүргөн эле. Эми анын жүзүн саясаттын акесин тааныткан Карпөрү Текебаев да байкаса керек. Акырын Жанарды босогодон нары узатып коюптур.
Жанар Акаев андан кетип, Атамбаев жаткан түрмөнүн эшигин сагаалап калыптыр. Азыркы учурда Атамбаев түрмөдө жатса да, ал Кыргызстандагы эң бай адамдардын катарын толуктайт. Ашадан бирдеме үмүт этип жатабы, күнүгө ага жолугуп, маектешип, баарлашып, аны колдоп жатканы маалым. Жаштайынан жедеп алчы таасын жеген Жанар бир убакта Ашанын башын аттап кетти эле. Эми ага кайрадан бара баштаганын кандай түшүнсөк? Туруктуу позициясы жок, үйүндө да, саясатта да. Былтыр аялын сабап милицияга түшүп калган жайы да бар. Анан ушул Жанар Акаев зордук зомбулукка каршымын деп митингге чыккандарга кошулуп алганын көргөн эл. Башка жагы менен күлдү го чиркин. Элге акыл үйрөтпөй, адегенде өзүнүн үй бүлөсүн тыңдап алсынчы дешкен эле. Депутат болгону бардык министрлердин үстүнөн үстөмдүк кылганды жакшы көрөт. Өткөндө саламаттыкты сактоо министри Бейшеналиевге да телефон чалып, чабал врач досун бир ооруканага башкы дарыгер кыласың деп буйрук бериптир. Ал досу чабал дарыгер экенин кесиптештери жакшы билишет экен. Депутат Жанар Акаевдин досу деп эле аны чоң кызматка ала бермек беле. Кесиптештери да ага каршы болушуптур. Жанар өзү абдан кекчил экенин ошондо көрсөттү. Досун чоң кызматка койбогону үчүн министр Бейшеналиевди боктоп, сындап эле жатып калды. Андан сырткары үйүм, машинам жок деп жалган айтып, жогорку кеңештен үй, машина да алып пайдаланганын коомчулук билсин. Айтып олтурса Жанар Акаев тууралуу көп эле жагымсыз маалыматтар бар. Ушундай популист, саясий сойку аферисттерди кийинки чакырылышта депутаттыкка шайлабай эле коюш керек. Улак агым Чекит.org. Тажикстан 345 этникалык кыргызды Ооганстанга кайтарды. 13-14 июль күндөрү талиптерден качып Тажикстанга киришкен Ооганстандын Бадахшан провинциясынын Вахон районундагы Андемин айылынын тургундары 17-18 июлда туруктуу жашаган жерине кайтышты, деп Тажикстандын УКМКсынын чек-ара аскерлерине шилтеме берүү менен Тажик ММКлары билдирди. 345 качкын, 4000 үй жаныбарлары жана унаалары менен үйлөрүнө кайтышты. Чек-арачылардын айтымында Ооганстан өкмөтү тарабынан алардын коопсуздугу кепилденгенден кийин качкындарды кайтаруу Мургап районунун Кызыл Работ айылы аркылуу уюштурулган. Мургап чөлкөмүнүн Чош-Тепа жана Дуютук участкаларында жүргөн Ооганстандын качкындарына буунун качкындардын статусу жөнүндө конвенциясына ылайык тажик тараптан убактылуу жашоого жер, тамак-аш, кийим-кече жана медициналык жардам көрсөтүлдү деп билдирди чек-арачылар. 13-14 июль күндөрү Ооганстанда жашаган 347 кыргыз тургун, анын ичинен 91 эркек, 77 аял, 177 жашы жете элек өспүрүмдөр, 64 эркек бала, 113 кыз талиптерден качып Тажикстанга киришкен. Мамлекеттик чек-арадан өтүп жатканда эки ымыркай чарчап калган. Кыргыз бийлиги Тажикстан менен бууга этникалык кыргыздарды Кыргызстанга көчүрүп келүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин билдирген. Булак Баракелде Чекит.org. Индиянын Уттар Прадеш штатында 3 баштуу наристе жарыкка келди. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазышты. Андагы маалыматта учурда ымыркай менен энесинин абалы жакшы. Энеси боюнда барда кадимкидей эле кош бойлуулукту башынан өткөргөн. Анын үй бүлөсү ымыркай Кудайдан келген белек деп сыйынышууда. Ымыркайдын калган эки башы дагы кадимкидей болуп, ал тургай чач өскөнү көпчүлүктү таң калтырган. Былтыр 2020 жылдын июнь айында коңшу Өзбекстанда эки баштуу ымыркай жарык дүйнөгө келип, бир айдан кийин чарчап калган. Булак Назар Ньюс Чекиткейжи. Сауд Арабиясында ажылык зыярат башталды. Мусулман зыяратчылар жекшембиде ажылыкка арналган жөрөлгөлөрүн жасап башташты. Бул тууралуу Саудиялык Ихбария телеканалы билдирди. Ажылык зыярат 2 жыл катары менен коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөө алдында өтүп жатат. Быйыл бул иш-чарага жергиликтүү жашоочулар жана Сауд Арабиясында жашаган чет өлкөлүк мусулмандар гана катыша алышат. Быйыл бул диний ыйык жөрөлгөгө 60 000 киши катышаары күтүлүүдө. Пандемияга чейин ажылык үчүн Сауд Арабиясына дүйнөнүн булуң бурчунан 2,5 миллионго чукул мусулман келип турган. Июнда Саудия бийлиги зыяратка 18-ден 65 жашка чейинки COVID-19га каршы толук эмдөөдөн өткөн кишилер гана катышаарын жарыялаган. Былтыр ноябрда падышачылык башка өлкөнүн жарандарына кичи ажылык умрага зыярат кылууга уруксаат берген. Тизмедеги 108 мамлекеттин арасына Кыргызстан кирбей калган. Булак Коом Чекит пресс.